Ереванга чогулган Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан мамлекеттеринин башчылары эл аралык жана аймактык коопсуздукту өнүктүрүүнүн абалын жана келечегин, анын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна тийгизген таасирин кеңири талкуулашты. Анда азыркы шарттарда ЖККнун негизги максаты уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздугун камсыз кылуу экенин, ошол эле учурда ЖККнун ишмердигинде саясий жана дипломатиялык каражаттарга артыкчылык берилери айтылды. Глобалдык геосаясий тирешүүлөр орун алып жаткан маалда жамааттык коопсуздукка таасир этчү жаңы коркунучтар жана чакырыктар пайда болууда. Мындан улам өзгөрүлүп жаткан кырдаалга өз убагында жооп кайтарууну камсыз кылуу үчүн кызматташтыкты активдештирүү зарыл экендигин президент Садыр Жапаров белгиледи. Активно используются идеи экстремизма, активизируется. Экстремизм идеялары жигердүү колдонулуп, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук активдешип жатат. Бул уюмдун бардык мүчөлөрүнүн коопсуздугуна түздөн түз коркунуч келтирген кризистин жаңы эпицентрлерин түзүүдө. Буга байланыштуу Кыргызстан аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту сактоо үчүн көп функционалдуу аймактык түзүм катары уюмдун потенциалын чыңдоого кызыктар. Ал үчүн маанилүү шарттарынын бири саясий бөлүгүнүн курамын жакшыртуу жана уюмдун эл аралык имиджин бекемдөө керек. Ошондой эле Жапаров Кыргызстан ар дайым кандай гана пикир келишпестиктер болбосун, саясий дипломатиялык ыкмалар менен чечүү зарыл деген позицияны карманаарын айтты. Мындан тышкары өлкө башчысы Афган фактарын эске алуу менен ички чек араларда коопсуздукту камсыздоо боюнча күч-аракеттерди бириктирүү зарыл экендигине токтолду. Терроризм представляет серьезную угрозу безопасности государств. Терроризм ЖККга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна олуттуу коркунуч келтирүүдө. Андыктан уюмдун жамааттык коопсуздук системасынын күчтөрүн жана каражаттарын башкаруу органдарын жана түзүмдөрүн биргелешип даярдоо антитеррордук темаларга багытталышы керек. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстандын аймагында ЖККга мүчө мамлекеттердин атайын күчтөрүнүн бөлүкчүлөрүнүн катышуусунда Кобальт 2022 машыгуусу ийгиликтүү өткөнүн баса белгилегим келет. Мындан улам биз жамааттык коопсуздук системасын чыңдоо үчүн биргелешкен ыкчам жана күжүрмөн даярдыкты жакшыртууга, ошондой эле сырттан келген терс таасирлердин аракеттерине өз убагында жана натыйжалуу жооп берүүгө көмөктөшкөнгө даярбыз. Быйыл аскердик саясий биримдиктин түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Дагы да болсо, кырдаалга жараша биргелешип чечүүнү талап кылган кечиктирилгис маселелер уюмдун күн тартибине коюлууда. Мы и далее готовы содействовать совершенствованию совместной оперативной и боевой. Ушуга байланыштуу туура тыянак чыгарылып, уюмдун ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча биргелешип күч-аракетти сактап калууга гана эмес, көбөйтүүгө да болот деп ишенем. Кыргызстан аймактык коопсуздуктун эффективдүү механизми катары уюмдун потенциалын чыңдоого кызыктар жана жамааттык коопсуздук системасын өркүндөтүү боюнча мындан аркы биргелешкен аракеттерге даяр. Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын жыйынтыгы боюнча өлкө жетекчилери 10 документке кол коюшту. Биргелешкен чечим менен 2023 жылдын 1-январынан тартып ЖККнун башкы катчысы кызматына 3 жылдык мөөнөткө Казакстандын өкүлү Имангали Тасмагамбетов дайындалды. Дагы бир чечим менен ЖККнун аскердик экономикалык кызматташуу боюнча мамлекеттер аралык комиссиясынын жаңы төрагасы болуп, Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Денис Мантуров бекитилди. Ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун КМШ жана ШКУ менен кызматташтыкты өнүктүрүү милдеттери жөнүндө чечими жана 2023 жылга уюмдун бюджети кабыл алынды. Ал эми ЖККга төрагалык кылуу милдети Белоруссияга өттү. Уюмдун кезектеги сессиясы келерки жылы Минск шаарында болот. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.